Алар да жардам берем деп мени алдап кетти. Бул менен жыныстык катнашта 2-3 жолу болду, мойнуна алат. Бирок ушул Шумкар Турганбаев деген байке, 19 жаштамын. Мени 2021-жылдын 17-октябрь күнү мага сырттан тааныш болгон, буга чейин кыз жигит болуп 11 күн аралыгында жүргөн Алтыкеев Мухаммед аттуу милициянын старшинасы городской гаиде иштейт. Мени алдап мейманканага уйку дарысын ичирип, флеш ичимдигине жыныстык катнашта болуп, күчкө салып, эркиме каршы зордуктады. Арадан 1 жума өткөндөн кийин Акбура милиция бөлүмүнө кайрылганмын. Ага чейин Алтыкеев Мухаммед арыз жазба, мен сага үйлөнөм деген убадаларын берген, бирок аткарган жок. Кыздык барда буга чейин мурда жыртылган жана эч кандай кошулуу жыныстык катнаш болгон эмес деп тергөөчү Нуртилек Жакупов чечим чыгарып салыптыр. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге сапаттуу стоматология кызматтарды көрсөтөбүз. Тиш агартуу, тиштерди калыбына келтирүү, мүлктөрдү дарылоо, металлокерамика, диоксид циркон, винер, имплантация, бюгел протез, квадротия акрифрем, акрил жана тишти оорутпай алып салуу. Сиздерди 7 жылдык стажы бар доктор жана дарыгерлер тобу дарылайт. Ошол эле учурда 1 жылдык кепилдиги да берилет. Биз дем алышсыз иштейбиз. Биздин дарик Москва шаары. Бизди социалдык тармактардан же жөн эле Ваштомай Москва деп издесеңиздер да болот. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул видеону көрүп жаткан окурмандар, көрүүчүлөр. Мен бүгүн Ош шаардык Оштун журналисти Адыл Акжол байкеге кайрылуу жасап келдим. Мен арыздоомду угуп коюңузчу деп. Өзүм тааныштырып кетсем, Жалал Абад областынын Карадария айылынын тургунумун, 19 жаштамын. Мени 2021-жылдын 17-октябрь күнү мага сырттан тааныш болгон, буга чейин кыз жигит болуп 11 күн аралыгында жүргөн Алтыкеев Мухаммед аттуу милициянын старшинасы городской гаиде иштейт. Ошол тараптан жабырланып калдым. Мени алдап мейманканага уйку дарысын ичирип, флеш ичимдигине жыныстык катнашта болуп, күчкө салып, эркиме каршы зордуктады деп мен арадан 1 жума өткөндөн кийин Акбура милиция бөлүмүнө кайрылганмын. Ага чейин Алтыкеев Мухаммед арыз жазба, мен сага үйлөнөм деген убадаларын берген, бирок аткарган жок. Жакупов Нуртилек тергөөчү мени сурак сурады, болгон окуя боюнча айтып бердим. Күбө Алтыкеев Мухаммедти сураганда мен эч кандай жыныстык катнашта болгон эмесмин деген. Андан кийин зам начальниги Илгиз деген байкеге түшкөндө мойнуна алган адвокатынын көзөмөлүндө адвокаты Кутман деген байке болчу. Мага 30 000 сом өлчөмүндө акча сунушташкан материалдык жактан, бирок мен алган эмесмин, качып кеткенмин. Качып кеткенден кийин эжеси тутуп алып мени сүзүп кетем деген. Ошентип мен арыз жазып, арызымды 29-ноябрь күнү карап, токтом чыгарып коюштур. Келип алып кетиңиз деди. Барайын дедим, ооруп, депрессияга түшүп, частный клиникага жатып калдым, шартыма карап. 2 күн жаткандан кийин ал жактан мени чыгарып салышты. Бизге милиция кызматкерлерин аралаштырба деп, Моника деген врач ошол больницада 2 күн жаткан шотумду чыгарып, ал жерге мен 3600 сом өлчөмүндө акча төлөп чыктым. Соттошобуз дедик, бирок мен токтом кагазын 7 декабрь күнү алып, таанышып чыксам, туура эмес жыйынтык чыгарышкан. Кыздык барда буга чейин мурда жыртылган жана эч кандай кошулуу жыныстык катнаш болгон эмес деп тергөөчү Нуртилек Жакупов чечим чыгарып салыптыр. Мен тергөөчүнүн чечимине макул эмесмин деп токтомду 7 декабрь күнү алып, адвокатым Международныйдан Абдураипова Мухайо эже менен чогуу бардым. Арыз жаздык, бирок арызды 15 күн, 16 күн өткөндөн кийин дагы чалабыз кабар жок. Арызды Ош шаардык прокуратурасынын прокурору Бурканов Болот деген прокурор алыптыр. Мен бүгүн барсам, мен бош эмесмин, мен башка кардарларды тейлеп атам, кете бериңиз деп мени кууп салышты. 13 декабрь күнү атам Хамитжан Мамадалиевди ПМ кызматкерлери Таир Абдужалалов, Алтыкеев Мухаммед, Улук Абдужалалов деген Кара суунун жайрандары, Таир Абдужалалов Фуркаттан болот, Мухаммед Өзгөн шаарынын Шерал айылынан болот. Мен сиздерге азыр сүрөттөрүн көрсөтүп берем. Биринчи кызматкер Улук Абдужалалов 1991 жылы туулган деп мага маалымат беришти ГАИ кызматкерлери. Бирок так жылын билбейм. Ош шаарынын ГАИ кызматкери экен, инспектор экен. Бул не кылды? Бул ошол Таир жана Мухаммед менен менин айылыма туулуп өскөн жериме барып, 65 жаштагы Мамадалиев Хамитжан 1959 жылы туулган атамды ур-токмок алышып, коркутууга салышкан. ПМ кызматкери Алтыкеев Мухаммед Абдимахаматович. Бул мени зордуктаган бала, износ кылган.
Алтыкеев Мухаммед 96-жылы төрөлгөн Өзгөн шаарында. Андан кийинки 3-чү жаран Тайыр Абдужалал уулу. Бул 96-мын деп тааныштырган, формасы бар, сүрөтү жок. Мен буну Instagramдан сүрөтүн алдым, атайын баракчасынан. Бул да 96 экен. Булар Toyota Camry'nin 70-kuzovunda менин үйүмө барышып, биз атайын Өзгөн шаарынын тергөөчүлөрүбүз, кызыңыздар Өзгөн шаарына арыз жазган деп эч кандай корочкасын көргөзүшпөй, жаран формасы менен Улук байке формачан барган. Тайыр байке менен Алтыкеев Мухаммед гражданский формачан барып, унаны башкарган Алтыкеев Мухаммед болгондагы кошунам көрүп калып, кошунамдын аты жөнүн айтпай эле коеюн. Мен өзүңүздөр сурап билип аласыздар. Менин жакын жашаган кошунам жеңем. Сен эми 19 жаштагы жаш кыз экенсиң, анан турмушка чыгышың керек, ушундай сага ушундай ачык эле жүзүң көрсөтүп чыгып атасың да, мындай сен. Уялбай, мен уже ушуга чейин уялбай бардык. Ошентип мен бүгүн сизге кайрылдым. Менин арыздоомду угуп, мага жардам бере экен деген ойдо кайрылып атам. Мен жалган маалымат берсем, мен өзүм кылмышка тартылууга чейин даярмын. Уже мени искуарга, видеого тартышып, мени милиция кызматкери деп иштейт деп айтышып, акча берип чыгарышкан. Сен ошо искуарда айтып атпайсың, мен милиция кызматкеримин деп сөгүнүп жүргөн видеолоруң бар экен. Ооба. Ал эмне себептен? Ал себептен мен ошол учурда шотума акча жетпей калып, ошол сүйлөшкөн жигитим Мухаммедден акча сураганда, биз видео камера менен барабыз, бизге сүйлөп берсең, сага шотуңа акча беребиз деп, ошол жерин кыскартып, мени сөгүнүп сүйлөйсүң, балдарды урасың деп колума зарядникти берген Алтыкеев Мухаммед болот. Менде андай зарядник жок болчу. Ошол. Демек сени атайын ушундай уюштурушкан. Уюштурушкан, мени позор кылышкан. Себеби Мухаммед менен үйлөнүүнөн баш тартыш үчүн мени позор кылып, мен эч кандай эчтемкеде болгон эмесмин деп суракта ошондой беришкен. Суракты Мухаммед эмес, адвокаты Юруслан байке менен Элнура деген эжекен, Арганскийден. Эми мына жерде Ош шаардык Ак Бура милиция бөлүгү мындай деп коркунду чыгарып атат бул жактан. Чындыгында натыйжада жабырлануучу сиз зордукталгандыгы туурасында өзүңүздү арызыңызды айткан экенсиз. Натыйжада жабырлануучу Абдыразакова соттук медициналык экспертизанын 18-18 сандуу корутундусуна ылайык денесине 7 күндөн ашпаган, бирок 17 күнгө жетпеген жеңил дене жаракаты алгандыгын жана Абдыразакованын кыздык парда бүтүндүгү мурда бузулгандыгын жана жогорудагы дене жаракаты өзү СМге кеч кайрылгандыгына байланыштуу качан алынгандыгы да так далилденбей тургандыгы аныкталган болот. Демек сиздин зордукталганыңыз боюнча экспертиза аныктай албаптыр. Себеби кеч кайрылыпсыз, туурабы? Кеч кайрылган. Же мурун болгондо атат да, мурда болгондо. Кеч кайрылганыбыздын бирден бир себеби, мен износ болгондон кийин Мухаммед байкеге айткам, мен үстүңүздөн арызданам дегенде, мен сага үйлөнөм, 3 күн айылыңа барып тур, ата-энеңди жөнөтөм деген учурда атам экөөбүз дасторкон жасап өткөнбүз, бирок келишкен жок. Ошентип арадан мен барып келишиме бир жумадан ашык өтүп кетип, анан мен тергөөчү алып барган. Ага чейин мага токтом берген эмес арыз жазганда. Ошол күн токтом бергенде мен ошол күн өтмөкмүн. Бул жерде тил бириктирүү болду, адвокат тараптан акча менен утуп кетишти. Демек сенин кыздык белгиси мурда эле жок болгон дегенде экспертизанын жыйынтыгы чыкты да бул жактанчы. Туура эмес чыккан. Экспертизанын жыйынтыгы да туура эмес чыккан. Туура эмес, мен наразымын. Анан бул жакта айтып атат, тиги соттун жүрүшүндө, тергөөнүн жүрүшүндө ошол сиз айыптап жаткан жигит сизди эч качан тааныбайм, көрбөйм, билбейм, кыз жигит да болгон эмеспиз, биздин тааныштыгыбыз эч качан жок деп айтат. Бирок сиздин перепискаларыңызда сүйлөшкөндөр, сүрөт-бүрөттөр, видеолор, тамактануучу жайларда чай ичкен жерлер ушулар барбы? Бар. Ош сизде далилдүү фактылар барбы? Ош районунда Самса Микс деген кафе бар, 24 саат иштеген. Булар ПМ кызматкерлери ошол жерде тамактанышат. Мен Мухаммед байкеге айткан, башка жака барсак болбойбу, мен күнү ошол жака барчу. Ошол 13 октябрдан 17 октябрдан 27 октябрга чейинки программаны ошол администрациясы бизге беребиз деп айтышкан. Ошол жака барсак беришет. Демек сизди тааныбайм, эч качан тааныштыгым жок деп көргөзмөдү. Мен видео фактымды көргөзүп бере алам ошол жерден. Менде Мухаммед менен түшкөн сүрөтүм жок экен тилекке каршы, бирок ошонун өздүк Лада унасына отурган видеом бар. Анан дагы көргөзүп атат, сизди айтып атат психологиялык соттук экспертизага дайындалыптыр. Соттук психиатриялык экспертизага дайындалган экен. Жыйынтыгында экспертизанын кортосуна ылайык акыл эси жайында, бирок өзүнүн кызыкчылыгы үчүн окуяны алдап, оюнан чыгарып айта тургандыгы аныкталган дейт. Жогорудагылардан сырткары жабырлануучу өзүнүн милиция кызматкеримин деп ар кимге тааныштырып, алдап жүргөндүгү туурасында дагы тиешелүү материалдар аныкталган. Ошол боюнча мен айтып кеттим, акча берип сүйлөтүп чыгартышкандыгы боюнча. Анан өзүнүн кызыкчылыгы деген жери эптеп ошол
айтып атпайбы экспертке чейин биз арада 1 жыл өтүп кетти деп. Ошого кызыкчылык үчүн эптеп ошол ПМ кызматкеринен турмушка чыгуу максатында же акча өндүрүү максатында сурап жазып атат. Ошон үчүн бул до конца келди деп ишти кыскартып салган адвокаттары. Ооба, эми бул жакта жыйынтык чыгып атат эми. Бул факт боюнча кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу жазык сотко чейинки өндүрүштөн кыскартылсын деп атат. Демек, бул жакта эч ким жоопкерчилик алган жок. Сиздин арызыңыз канааттандырып карабаптыр. Жакупов Нуртилек деген бала карабаптыр, э? Нааразымын. Эми сиздин бул ушундай чечим чыгарыптыр. Ошол чечимге нааразы болдуңуз. Нааразымын. Сиз азыр жактоочу алдыңызбы? Жактоочум бар. Международный адвокат Араганскийден. Ошол жерде келечек балдар музыкалык чыгармачылык уюну напротив жайгашкан атайын международный адвокат бар. Өзбек улутундагы эже Мухая Абдураипова деген чоң эле эже менин адвокатым в данный момент ордер алынган. Демек азыр сотторго таптакыр ишеним жок болду. Ишеним жок. Биз городской прокуратурага мен жаңы эле барып келдим бүгүн. Прокуратура не деген жыйынтыгын айтып атат? Прокуратурага мен бүгүн барсам, мен башка кардарым келди. Кете бериңиз, күтүп туруңуз 10 мүнөттөк. Мен андан мурда жарым саат күттүм да. Мен бүгүн СМБнын зданиясына бардым. Телефонума коомдук жайда жарандын мүлкүн талашып атат ошол жактагы кызматкер. Сиз акыркы кайрылдыңыз. Акыркы кайрылуу. Сизди кантип зордуктады? Атаңызга кандай кордук көргөздөр? Ошол туурасында да айта кетсеңиз. Хорошо. 15 декабрь күнү Жалал-Абад шаарына өзүмдүн туулуп өскөн айылыма мен атайын ошол маршрутка менен бардым. 150 сом төлөп автовокзалдан чыгып, үйүмө барган учурда атамдын настроениясы маанайы жок. Жакшынакай күлүп жооп берген сонун киши, өзү кара адам болсо дагы басып чуркап жүргөн кишини уруп төшөккө жаткызып коюшкан. Бул менин атам. Мамадалиев Хамитжан. Ал боюнча арызданууларбы? Ал боюнча себеби Өзгөн шаарынын тергөөчүлөрү издеп атама келген балдарды аныктоо максатында Өзгөн шаарынын РОВДсуна барсам, ал жактан мени Кыялбек Шабданбекович деген тергөөчүгө алып киргизишти. Бирок ДТП вызов боюнча кетип атабыз карындашым, эртең келиңиз деп мени кабинетинен сыртка чыгарып салышты. Мына ошол тергөөчүнүн аты жөнү менде бар, сүрөткө тартып алганмын. Өзгөн шаарынын тергөөчүсү экен, милициянын капитаны экен. Анан өзүн ошентип тааныштырды. Анан мага Мухаммед боюнча жардам берем деп Шумкар Турганбаев деген военный частьтын командири да жардам берем деген, бирок жардам бербей кайра мени коркутуп атышат. Бул Грензаводдо. Бул мен менен мейманканага барасың, Санрайска деп алып барам деди. Ким? Ушул байке. Бул чоң эле киши экен го. Ооба, себеби мен жардам сурадым. Кантип бунун коллегасы Руфат деген байке атайын бизнес менен иштейт, мен ал менен тумандарда караоке ырдап, мага сырттан тааныш болгон Жанара деген эженин күйөөсү Улук деген байке экен, СБда иштейт экен, центральный аппаратта. Азыркы учурда отпускадагы билбейм. Анан ошол аркылуу таанышып Руфат байке таанышып, глобустун 3-этажына чакырдык. Карындашым, жакшы да эткенсиң, сага спонсор таап берем, сага жардам берем деп бул жакты чакырат экен, Шумкар Турганбаев дегенди. А сизди гостиницага алып барам дегенде кандай жооп кылдыңыз? Мен айттым, байке, мен кордук көргөн кызмын. Кордук көргөн кызды кордой берсе боло береби десем, бул байке айтты, карындашым, не переживай. Потом поговорим сен менен, мен сага жардам берем деди. Даже менде WhatsApp'та муну мейманкананын муну бөлмөсүнө кирип тур, отуруп тур, каалаган нерсеңи ичип тур деген менде запистери бар. Кана? Телефонда бар, мына. Анан мени заблок кылып койгон. Ишенбесеңиздер, мен записин коюп берем. Тартып алсаңыз болот. Сени өчүрүп койдуңбу? Кайра чалсам кетпей калды. Мейманкананын бөлмөсү мени коркутуп үркүтүп да алып кирген. Мына. Сен айтма, мен Шумкарканы сырттан эле тааныйм де. Бирөө айттырып койгон экен, ошо киргизип койду да. Анан Шумкарга келип эле кетет деп кой. Хорошо алып ичип отуруп турөр, мен барам. Елпаз тузатып коюп, хорошо. Беймин ал. Хорошо алып ичип отуруп турөр, мен барам. Елпаз тузатып коюп, хорошо. Беймин ал. Мени чалып айтты, мага күндүзү кечке чалды, видеовызовтан чалды, аудиозвоноктон чалып, эмне болуп атат карындашым иштериң, мен сага жардам берейин деп атам деген жерлери да бар. Ханзада мен туруп азыр үйгө кеттим.
Бул мейманканадан чыккандан кийин да мен качып кетип калгам да таңкы саат 5течи. Анан бул Мейманканага сен өзүң барып анан кайра качып кеттиң? мейманканага жок, бул айтты да мага, чалуу билдирип айтты. Мен сага жардам берем ПМнин үстүнөн. Мен сага Өмүрбек Ташиевич деген прокурор